канчалык катачылык кетпесе, канчалык эми туура эмес мүмкүн иштер жасалбаса, негизи 5 жылда абдан чоң жакшы иштер жасалды. Биздин мамлекет жанагы постоянно акчабыз жок, анан мамлекетте нищий деген бир стереотип пайда болуп калбады. Ошодон жогоруда болдук, мамлекетте акча бар, көп инфраструктуралык объекттер курулду, көп жолдор курулду. Негизи жакшы иштер жасалды. Мен ойлойм, и президент Садыр Жапаров, и Камчыбек Ташиев көп мамлекетибизге жакшы нерселерди жасады. Менин чоң коркунучум азыр алардын албетте душмандары көп. Ошолор азыркы жагдай менен жагдайга карата өзүнүн реваншын алып калбасы деген коркунучта. Биринчи бул албетте саясатчылар, жана чет өлкөдө жүрөт саясатчылар, бул жакта бар, саясий күрөшкө тойбогондор көп. Экинчиден бул жанагы кустуризациядан өткөн паракурчулар, алар дагы өзүнүн реваншын алат. Бирок эң коркунуч жараткан, коопту жараткан бул ОПГнын мүчөлөрү. Булар албетте кайра келип ушул криминалдык бийлигибизди орнотобуз деген реванштык ойлор бар.